Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр ошол түнкү оюндарда жүрөбүз. Бизде ушундай страйкбол оюну бар Кыргызстанда. 1000ден ашык киши катышып жатат. Азыр ушу базар күнү түнкү оюн болуп жатат. Ана баягы бизде аскер тактикалык федерация деген да бар. Ошого мүчөлүккө кирсе болот. Ушундай оюндарга катышып, кичине машыгып, денени жакшы абалга келтирсе болот да, албетте. Аны ошон үчүн бул деген таза страйкбол, таза оюн, эчтекени тышкары ойлобогула. Ошол дисклеймерди айттым. Жана бул ошол оюндан кичине убакыт болбогондуктан студияга барып жазганга же болбосо машинеден жазгандан дагы кичине кооптуу, албетте. Аны азыраак кылыш керек. Аны азыр ушу оюндан азыр кичине тыныгуу болду түнкү машыгуулардан кийин. Ошолтугун угууну пайдаланып туруп айтып берип жатам да. Азыр акыркы 24 сааттын ичиндеги геосаясий жаңылыктар кандай болду да. Негизги геосаясий жаңылыктардын мындай эң маанилүүсү деп айтсам болот. Бул деген бүгүнкү күнү ошо Орусия ядролук күчтөрү АКШнын чек арасына 600 километрге жакын ядролук куралды алып келишти. Ушуну чалгындоо спутниктери көрдү. Америка Штаттары жооп катары Лос-Анджелеске ошо баягы суу жөө аскерлери же морская пехота, морпехтерди ошо жайгаштырышты, жиберишти. Ошо менен бирге Америка Штаттары асманга атайын учакты көтөрүштү. Бул деген баягы мындай сот күнү же болбосо аламат күндүн учагы деп аталат. Ал деген ошо ядролук куралдардын атышын байкайт жана ошого каршы анын ар кандай иш-чараларды көрөт да. Курал системалары ошол нерсе болуп кетти. Бул аябай кооптондуруп атат. Мындай кандайдыр бир аябай чоң даярдык болуп атат. Анчалык байкалбаган геосаясий жаңылык бул деген Индия менен Пакистан ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал сүйлөшүүлөрдө Пакистан Индияга шарт койду. Бизге ошо Инд дарыясынын суусун ачкыла дейт да. Пакистандыктар болсо жок. Индиялыктар болсо жок. Биз ошо келишимди кайра түзүүгө каршы чыгабыз деп жооп беришти да. Эки мамлекеттен ядролук держава, ошон үчүн эмне ортосу чыгып кетери ким билет да. Кайра дагы бир согуш болгон атабы, ушу жалпы башка өлкөлөр согуш кылып атканча булар дагы пайдалана алган атабы, ошо абалда ушундай нерсе коркунучу түзүлүп жатат. Ансыз келген Кытай тарабынан дагы кайсы бир аскердик даярдыктар көрүнүп жатат да. Аяктан дагы кандайдыр бир ушу ядролук куралдарды жылдыруулар байкалып жатат. Ошол чалгындар кызматтар менен ушундай айтылып жатат да. Анда баарынын көңүлү бурулган конфликт бул албетте мурун Орусия Украина болсо, азыр Иран Израиль да. Орусия Украинанын ортосунда албетте кошумча дагы ушундай согуштар жаман болуп атат. Сумыда жана Теткинада кайра Орусиянын аскерлери алдыга жылды. Украина артка кетип атат. Украина өзүнүн баягы ПВО системалар жакшы жетиштүү түрдө Орусиянын соккуларын токтото албай атат. Ошондуктан Орусиянын соккулары күндөн күнгө болуп жатат да. Ал жөнүндө албетте украиналык массалык маалыматтар жазса дагы баары бир аскер блогерлер же болбосо аскер сетирепчилер, саясаттануучулар ал жөнүндө азыраак айтып калышты. Эң көп бүгүнкү күнү ошо айткан маалымат бул деген Израиль менен ошо Ирандын ортосундагы кагылышуу. Ошол кагылышууда бүгүнкү күнү ошо акыркы 24 сааттын ичинде Израиль тарабынан эки жаңылык келди. Биринчи жаңылык бул деген алар КСИР экинчи ошо учкучсуз учактарды корпусун башкаруучу адамды жок кылышыптыр. Ошон адам кайтыш болду, азыр аны өлтүрүштү. Дагы бир ошого жооп кылып туруп Иран ракеталарды жиберди жана учкучсуз учактар жиберди. Учкучсуз учактар ошо кайсы бир баягы чоң кызматта турган Израилдин кайсы бир кызматкерлеринин үйүн деп айтып атышат. Иран тарабы израилдиктер унчукпай жатышат. Ошол үйдү жанчып кетти. Аны менен кошо Газанын көпчүлүк бөлүгүн алдык деп ошо Израилдин маалыматтары чыгып атат. Алар деген алдык деп атат. Ошо Газаны азырынча баары унутуп калышыптыр эмне болуп атканын. Ошо Газадан көп ийгиликтерге жетиштик деп коюп жатышат. Видеолор чыгып атат. Аяктан баягы Газаны алдыңар деп ошо куттуктап аткандар да. Андан тышкары дагы ошо Ирандагы израилдиктер айтып атат, Исфагандагы ядролук заводдордун бирин
толук жардырып жок кылдык дейт. Толук жок кылдык деп атат. Исфаганда ошо баягы Фордону ала элекпиз. Фордо боюнча маалымат тактала элек. Фордону алыш кыйын окшойт. Бирок Исфагандагы ядролук центрифугалар менен баягы ядролук куралды жасоочу ушундай ишканаларды алар ошо жардыргыч заттар менен же бомбалар менен эмне кандай ошо жардырдык деп жатат да. Америка Штаттары согушка кириши элек, бирок Америка Штаттары ошо бүт өзүнүн күчтөрүн чоң даярдыкка алып келип жатат жана акырындап ошо аскер күчтөрүн ошо толугу менен Израиль менен Иран жанынан топтоп жатат да. Ушундай нерсе болуп жатат. Ал нерселер албетте абдан кооптуу болуп эсептелинет. Мүмкүн күнү эң ошо маанилүү акыркы 24 сааттагы болгон геосаясий жаңылыктар ушул болду. Анда эмесе муну менен бүтүрөйүн. Оюңарды жазгыла, пикирлериңерди кандай деп ойлойсуңар. Албетте ошо мен чакырат элем, бул таза реклама, страйкболго, Airsoftко. Airsoft кеч деген сайт Word'дун аягында чыгат, ошону кирип окугула, эмне деген оюн, кандай, кантип катышса болот, кантип кирсе болот. Анан албетте кошулгула бизге. Биз деген ошо силерди күтөбүз, машыктырабыз, ойнойбуз, ден соолукка жакшы аябай. Анан дүйнөдө тынч эмес. Кичине анча-мынча эркектик мындай иштерди, эркектик спорт менен макшырып койсо, мен ойлойм, жаман начар нерсе болбойт деп. Только после такого количества потом ничего больше не захочется. На каких-то было, я точно помню, что ты говорил. Нет. Короче, это, блядь, 2011 или 2012 год. Я обычно муку вокруг пить. Ну, парень, я на твоей каске, да? Чисто. Проходим чисто. Так, господа ученые, здравствуйте. Так, все, снимай. Это зомби. Режь! Режь! Я к тебе! Пустой, перезаряжаемся. Так, немножко угол сделайте, сбоку работает, они пообошли нас немножко. Аккуратней, достреливает уже, блин. Да, надо не спускать. Ослепите их вот так, ослепите их. Мали! Борт! Слышишь? Араш, ощущение, что они все со стены вылезли. 3 минуты держим. 3 минуты, удержитесь, пацаны, 3 минуты. Кто у забора стоит, прикройте, там обходят. Стенку посмотрите, вдоль стены нас обходят. По нам работает. Стена! Маяк, включи!
Прикройте, мы на эту хеску, пацаны, справа атачи. Команда поступает после начала движения. Шей, сзади, шей, сзади! Вдоль забора, шей! Шей, сзади, вдоль забора! Шей, от забора, сзади! Там, один! Вдоль забора, один! Самую большую команду. Право 6, садитесь. За то, что он настолько заморочился. Теперь вы 1-0. Сторона! Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес bankeri barına Taşlardan murgar al Çok artasın carı yolunda İş girdik de senin kuralın al Бизнес bankeri barına Başlardan murgar al Çok artasın carı yolunda İş girdik de senin kuralın al Вот туда. О, от души! Красота, блин! Охренительно видно.